Assalamu alaikum, урматтуу мисте сүйүүчүлөр. Бүгүн 19-iyul 2026 жыл, күндөргө жекшемби. Биз кайра эле Жалал Абад областынын Нокен районундагы бир мисте токойлордо илимизди кылып жүрөбүз. Кээ бир көрүнүштөр мындай ички узун болгон мистелер. Эми мына жакта көрсөтөңүздөргө, буяктардын баардыгы, көрүп турган дарактардын баардыгы мистелер. Чоң мистелер. Анан жакшы көрүнө турган болсо, бул жерде токой чарбасы тарабынан уюштурулган кичинекей мистелер да бар. Мындай точка болуп турат. Ошолор жерге күлөктөргө көчөттөр өндүрүлүп отургузулган мисте. Бул жактын баардыгы мисте дедик. Кыргызстанда жалпысынан 34.500 гектар дейт. Кээ бир булактарда 40.000 гектар дейт. Кыскасы 30.000 гектардан көп өлчөмдө мисте токой бар. Булардын көпчүлүгү табигый формада өзүнөн өзү өсүп чыкканда, кээ бирлерин токой чарбасы жасалма токой кылып отургузган убагында. Анан бул жерде азыркы аралары ар кандай болуп турган дарактар, булар табигый өзүнөн өзү өсүп чыккандар. Ал эми катарасынан болгондо, мисалы мына жерде бар экен, катарасынан жыш болгондор бар, катарлар белгилүү болот, аралыктары бирдей болчу. Булар жалпысынан токой чарбасы тарабынан уюштурулган мистелер да. Бирок ушуга карабай, ушунча миңдеген дарактарыбыз бар, миңдеген гектар мисте токойубуз бар, бирок Кыргызстанда бир дагы тастыкталган, патенттелген сорт чыга элек. Бул эмне деген сөз? Бул ушундай көп продукты бар, бирок бир да рецепт жок деп түшүндүрсөк болот. Же болбосо алтын кен сыяктуу эле ушундай жашыл алтындарыбыз бар. Булардан кандай сонун мисте сортторун чыгарууга болот. Эрте бышкандары бар, кеч бышканы бар, мөмөсү чоң, мөмөсү кичинекейлери бар. Айтор ар кандай да. Ал эми булардан жалпысынан бизде сорт жок. Жакшы сортторун чыгарып туруп Кыргызстанда мындай заманбап бактарды курса болот да. Ошол эле Американын Калифорния штатындагыдай, ошол эле Ирандагыдай, ошол эле Туркиядагыдай сапаттуу сортторду өндүрүп, мындай суулуу шартта же кайрак шартта өстүрсө болот. Анан могу жерде карап көрөлү. Бул жерде дагы жапыз, кээ бирлери жыш болгон үчүн жапыз болот, кээ бири жаш кичинекей болгон үчүн бирин серия агарып баштагандар да бар экен. Жалпысынан булар кичине кечирээк. Могу эркек дарак экен болчу. Кыскасы бул жерде кээде түшүм аз болуп калат да. Ушул арендадан алган адам түшүм азыраак алат. Анын себептеринин бирөөсү эркек дарак көп болгондуктан. Мисалы мына дарак ургач экен, мөмөсү турат үстүндө. Ал эми бул дарак эркек. Мында мөмө жок. Катарасынан бул ылдыйкысы деле эркек экен. Натыйжада бул экөө тең мөмө бербейт. Бирөөсү эле эркек болсо жетишмек да. Бул тегерегинде 10га жакын даракты чаңдаштырып, көбүрөөк дагы мөмө алса болот эле бул жерденчи. Ал үчүн бул эркек дарактарды дагы кыйыштырыш керек да. Ошондо гектар башына аянттан дагы көбүрөөк түшүм алууга болот.